эмне музыкант болдум, эмне жашап атам, ким үчүн жашап атам. Ошондой ситуацияда мен жүргөнүмдө даже мындай суицид деген да ойлор да келчү да. Проблема болуп атса мен, значит, мен тирүү адам экенмин. Өлгөн адамда проблема жок. Тирүү адамда проблема болот депчи. Чыгармачыл адамдар жашоодо бир аз проблемалар болгондо көпчүлүгү мындай ичкиликке берилип кетишет, мындай ичкиликке жакын болуп кетет да. Жаратканыма абдан ыраазычылык билдирем. Ушундай касиеттүү күчү менен мени өзгөрткөнүнө. Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар, кайрадан эле биз сиздер менен руханият көрсөтүүсүндө кездешип жатабыз. Кызматыңыздарда мен Улан Кубанычбеков. Бүгүнкү программабыздын чыгарылышында Үсөнбаев Мирлан мырза менен маектешмекчимин. Саламатсызбы, Мирлан мырза? Студиябызга кош келипсиз. Ар бир адамдын негизи бала күнүнөн бир кыялы болот го. Анан ушул жөнүндө кененирээк маек куруп берсеңиз. Өзү чыгармачылыкка мен өзүм кичинемден эле байкалган экен. Мен анткени чоң атам комузду ойноп ырдайт. Атам дагы музыкага жакын адам. Анан кийин мен кичинекей кезимде тилим жаңы чыгып атканда эле уже ырларды, уккан ырларды ырдап, мындай. Ырдап дегенде бир ырды эки сөз менен эле ырдап койгондой ырдап жүрчүкөм да. Алды ай, уктачай, апакеңди кыйнабай деген ырлар бар го. Ошол ырды мен аллилла, апамба, белелек деп туруп эле кол чап деп туруп атамды, апамды неметишкем да. Өзүм мындай бир бурчка өзүнчө сахна кылып алышкам. Ошол жерге туруп алып, ошол бир ырды эки сөз менен ырдап, аларды кол чаптырып, ошол кезде атам да мындай байкаган окшойт. Ошол менин жаш кезимде мындай музыкага шыктуу экенимди, мындай музыка дүйнөсүнө мындай жакыныраак экенимди ошол кичинемде байкаптыр да. Анан кийин 6 жаш, 7 жаш болуп калганда уже музыкалык мектепке бардым. Атамыз ошол жака берди, мындай кайсы инструментти тандайт болду экен, кайсы аспап менен эметет экен деп мындай бас-гитарага тапшырып көрдүм музыкальный мектепте. Бас гитарада баягы ошо гитаранын боюндай эле болчу да, боюмчу. Дың этип ойноп, колум мозол болуп, канап. Анан кийин ошентип да чыдап жүрдүм. Ошол кезде Клара Алибекова деген ырчы кыз жаңы чыгып аткан кези эле ошол. Ала качып деген ыр, анан кийин жаз жамгыры жайын тепкилейт деген ошол ырлар аябай хит болуп аткан кези болчу. Анан кийин ошол ырларды биз өздөштүрүп, өзүбүз кичинекейбиз. 7-8 ошо 2-класстабыз да. Андан кийин мындай дом культураларга барып выступать эткен күндөрүбүз да болгон да. Эми бас-гитарада бирөө, мен теңдүү да бир бала синтезаторда, бирөө болсо барабанда, үчөөбүз эле ойнойбуз. Бир кыз ырдап неметчи, ошентип. Анан кийин ошол музыкалык окуу жайда мектепте окуп жүргөндө көп тандоолор болду. Мындайча айтканда аспаптарды тандоо. Гитарада ойноп жүргөндө колдор мозол болуп аябай тажап кеткем. Анан кийин синтезаторго өтүп кеттим. Ошо эстрадный эле бөлүмдө. Ошол кезде агайыбыз жаңы бир синтезатор алып келип калды эле. Уже аккордду бассаң эле уже диктиң деп уже ритм кетет, стилдер кетет. Анан ух ты деп аябай кызыгып. Ал убакта ошол жаңыдан пайда болуп аткан учур болчу. Ошол кезде синтезаторлор ошол кезде жаңы келип аткан, ошол кезде баягы Жаш кыял, Биз тобу дегендер аябай өнүгүп жанып аткан кез болчу да, ошол 90-жылдары. Андан кийин аккордеондо окудум. Мындайча айтканда өзүмдү мындай
ички дүйнөмдө мындай тандоолор болот да. Буну көрсөм кандай болот, буну көрсөм кандай болот депчи. Анан кийин ошол музыкалык мектепте окуп жүргөндө ар кандай кароо сынактарда, фестивалдарга катышчык. Хордо да ырдачым ал жакта. Международный конкурстарга да катышып калдык. Кээде национальный элдик аспаптар менен, чопо-чоор менен да ойноп калган күндөрүм болду ошондой немелерде. Ошентип окуп жүрдүм. Окуп жүргөндөн кийин ошондой кароо сынактарга катышкандан кийин кызыгым да аябай жандана баштайт экен. Ошентип музыка чөйрөсүнө ошентип аралаштым. Анан кийин 9-классты бүткөндөн кийин, 9-классты бүткөндөн музыкалык окуу жайга тапшырдым, музыкальный училище. Ошто, Ныязал атындагы. Ал жака барганда да мындай тандоо болду, кайсыга тапшырсам, кайсыны өздөштүрсөм, кайсы аспап менен достошсом, кайсы аспап менен сырдашсам дегендей мындай тандоолор болду. Ал жака барганда да аккордеондо ойноп жүргөм да, анан кийин аккордеонго тапшырсам дедим. Андан дагы эми жаш кезде неме болду, мындай каалоолоруң, мындай немелериң өзгөрүлө берет. Анан кийин саксофонго тапшырсам деп неметтим. Анан кийин саксофондон берген агай жок болгондуктан кларнет деген аспап бар. Ошол саксофондон эле ошол клавиатуралары, аппликатуралары бирдей эле. Ошол кларнетти үйрөнсөң, ошол саксофонду өздөштүрүп кеткени жеңилирээк болот. Макул деп 97-жылы ошол музыкалык окуу жайга тапшырдым, музыкалык училищеге. Ал жакта 4 жыл окудум. Орто билим диплом алдым. Андан кийин консерваторияга тапшырдым. Консерваториядан да тапшырган жылы мен армияга кетип калгам. Анан кийин ал жакта заочный бүттүм. Ошентип ошо кичинемден бери музыка чөйрөсүнө аралашып келатам, ушул бүгүнкү күнгө чейин. Азыр болсо ошол аскердик оркестрде иштейм. 20 жылдан бери иштеп, уже пенсияга чыктым. Бул аскер болуштагы бир кезде мен кичинемде аябай каалоом болгон. Анткени 9-май сайын аскердик парадтарды телевизордон көрүп аябай суктанчым. Мен да военный форма кийсем, аскердик форма кийсем, мен да парадтан өтсөм деп аябай кызыгып, аябай максат коюп, анан өз каалоом менен ошол армияга келип, анан оркестрге түшүп, оркестрде ошол 2002-жылдан бери ошол кызмат кылып келем. Ошол аскердик тармакта, аскердик тармакта, анан кийин ошол военный оркестр тармакта. Эми бала кезде балача ойлоносуң да, анан кийин ошол чыгармачыл дүйнөнү мындай аябай жактырып калдым да. Өзүм кичинекей синтезаторум бар болчу, ошол подъездге чыгып алып эле ойноп немете берчүм. Ошол жерде балдарды, кыздарды ырдатып элечи, күнүгө чыгып алып подъездде концерт койчумун да. Анан кийин чоңойгондо ушундай топ түзөм, группа түзөм деп аябай кыялданчым да. Эми ошол жаш кезимде, кичинекей кезимде эле атам ушул жолго салып койгон экен, ошол жолдон азыркыга чейин чыкпай келем да. Бир жакшы жерде жазылганда балаңды туура жолго салсаң, чоңойгондо да ошол жолдон чыкпайт деген сөз бар го. Ошо кичинекей кезимде атам да ошол жолго салып койгон экен, ошол жолдон чыкпай, өздөштүрүп, эл алдында да кызмат кылып, элдердин жакшылыктарында кызмат кылып келем. Азыр саксофондо ойнойм, ушул немеде, оркестрде, ушул саксофондо өздөштүрүп. Биз көбүнчө азыр болсо биз мындай жаштар аралык өзүчө неметкенбиз, потенциал деп. Балдар үйүнө барабыз, карыялар үйүнө барып, ошондой кайрымдуулук концерттерди коюп турабыз. Детский онкологический больницага да барып турабыз. Ал жакта оору менен күрөшүп аткан ошондой балдардын да барып ал акыбалын сурап,
маанайларын көтөрүп, ошентип концерт уюштуруп, ошо белек бешкектерибизди берип, ошентип шыктандырып, үмүт берип келебиз. Ошол атама да рахмат, ушул жолго салып койгонуна. Ушул жол мен үчүн мындай аябай туура жол деп ойлойм. Мага жагат. Жакшы. Демек өкүнүч жок жашоодо. Өкүнүч жок. Бул чөйрөнү тандагансга өкүнбөйсүз. Демек кыялдар орундалды. Кыялдар орундалды десем болот. Жакшы. Ошол сөзүңүзгө аралжы атаңыз жөнүндө айтып кетпедиңиз, анан негизи эле кыргызда сонун сөз бар да, атанын жолун улаш, бул эр азамат гана улайт депчи. Сиз эр азаматтык милдетиңизди аткарып, атанын эмеси, тилегин орундатып, бүгүнкү күндө кызмат кылып атасыз, анан абдан жакшы. Бизде жакшы сөз бар, баягы Ордол Ош жергесинен орошомдогон чыгармачыл инсандар көбүрөөк чыккан. Демек, бул таланттуулар өтө көп дегенди билдирет да. Сиз да алардын катарына ээлеп, бүгүнкү күндө таланттуусуз да. Анда эмесе сизден бир ушу менин көрөрмандарыма бир чыгарма аткарып бербейсизби? Макул, албетте.
эң сонун чыгарманы биздин көрөрмандарыбыз үчүн аткарып өттүңүз. Рахмат. Анан өзүңүздүн туулуп өскөн жериңиз жөнүндө дагы, бала чагыңыз жөнүндө дагы бир кеп салып берсеңиз да. Негизи эле ал жакта кандай баягы балалык күнүңүз өттү, ошого кайрылсак. Албетте, өзү Оштон болом. Ош шаарында чоңойдум. Ал жакта мектепте окуп, музыканы училищада окуп, ал жакта окуп, билим алып, армияга чейин жашоом ошол жакта болду, Ошто. Өзү үй бүлөдө 3 тууганмын. Үй бүлөдө эң улуусумун, менден кийин карындашым, анан иним бар. Алар болсо бир аз музыка чөйрөсүнөн алысыраак. Бирок кичинекейимде Рысып Абдыкадыровдун бир конкурсуна катышкам. Өзүм аккордеон ойноп, карындашым болсо ырдап, Рысып Абдыкадыровдун ошол эскерүү кечээсинде ушундай конкурс болгон. Ошондой конкурска катышкам, карындашым ошону ырдап катышканбыз, мен ойноп берип. Ошондой ийгиликтер да болгон. Өзү ошондой конкурстарга катышкан сайын ошончолук, мындайча айтканда, мотивация аласың. Эргүү аласың. Эргүү аласың, мындай кайраттанып, дагы алдыга умтулганга аябай неме берет экен да, ошондой конкурстар, ошондой немелерчи. Сен айтып кеткендей эле, Оштон көп чыгармачыл адамдар бар. Чоң айтып кетсе эле Рысып Абдыкадыров, анын ырлары азыркыга чейин жүрөгүбүздө сакталып келет. Азыркыга чейин укканыбызда мындай жан дүйнөбүз соронот дегендей, жолу барын билгенин, издейм сени деген чыгармаларын азыркыга чейин мен саксофондо да ойноп неметип келем. Элдердин маанайын көтөрүп, эл алдында ойноп дегендей. Ар бир устаттын баягы жашоодо сөзсүз түрдө шакирти болуш керек экен да. Ансаарындай кайсыл гана тармак болбосун, ар бир адам бир чыгармачылык менен алек болуп аткандан кийин артыма бир из калтырып, жаштарды тарбиялап кетсемби деген бир үмүт тилек кылат болуш керек менимчечи. Ошол сыяктуу сизде дагы бүгүнкү учурда ошо сизге окшоп музыка чөйрөсүнө кызыгып, ошо саксофондо ойнойт элем, же болбосо башка бир музыкалык тармактарда үйрөнөт элем деген бүгүнкү күндө шакирттериңиз барбы? Албетте, өзү шакирт даярласаң, өзүң дагы мындай өсөсүң да. Анткени өзүңдө болгон нерсени башкаларга үйрөтүп дегендей. Ошондой ийнилерим бар. Ал ийнилерим саксофондо эмес, башка инструменттерде, башка аспаптарда ойношот. Азыр өзүм группам бар. Ошол группанын ичинде чогуу ойноп келебиз. Анан кийин шакирт демекчи, мен балам дагы, өзүм музыкант болсом дагы, балам азыр 13-кө толду. 13 жашка чейин мен да мындай музыкага бере албай келдим, тилекке каршы. Эми быйыл болсо 4 айдан бери азыр гитарага бердим. Гитарада ойноп атат азыр, гитараны өздөштүрүп. Өзү да башка тармакты тандаса дагы, мен айттым, ушул музыканы как хобби катары да алып кетсең эле болот депчи. Бул музыка көзгө көрүнбөйт, кармайын десең кармай албайсың. Буну биз угуу аркылуу жан дүйнөбүз соронот. Жан дүйнөбүз менен угуу аркылуу мындай тынчтанабыз, рахат алабыз деп. Бул музыканы как хобби катары болсо да үйрөнүп кой деп азыр гитарага барып үйрөнүп атат. Азыр 1-2 ырларды өздөштүрүп неметип калды. Аны угуп алып, өзүм да сүйүнүп, кубанып неметип атам. Азыр менин 3 балам бар. Андан кийинки балам азыр 6 жашта. Да бир аз чоңойсун деп неметип атам. Ал өзү барабанга кызыгат. Да бир аз чоңойгондон кийин ушу барабанга берсем деп неметип атам. 3-чү кызым болсо азыр кичинекейбиз. 1 жашка чыга элекпиз.
алда чоңойгондо кичинесинде билинет да, балдар эмнеге жөндөмдүү экенин. Балким тили чыкканда атам, апам мени байкагандай, балким тили чыкканда билинет да. Алдыда. Аккан арыктан суу агат демекчи, сиз чапкан арыкты жолдоп, артыңыздан келаткан сиздин жүрпөлөрүңүз, ошо уулдарыңыз, балдарыңыз дагы мындай катарда сиздин учууңузду улап, музыка чөйрөсүнө дагы бир аз болсо да аралашып жатыптыр. Демек, ийгилик каалап коелу. Ал эми Мирлан мырза, ошол жашоодо негизи өйдө төмөн нерселер болот эмеспи? Анан негизи музыка чөйрөсүндө жүрүп, сиз эмнени таптыңыз? Музыка чөйрөсүндө чыгармачыл адамдар аябай сезимтал келишет. Эми музыка чөйрөсүндө улуу байкелерди, улууларды үлгү аласың да, алардын жүрүм турумунан, кылган иштеринен, чыгармачыл адам ушундай кылыш керек экен, ушундай жүрүш керек экен, ушинтип басыш керек экен, чачын ушинтип тарап жүрүш керек экен, кийимдерин ушинтип кийинип алып жүрүш керек экен депчи. Ошондой улуу адамдардан көрүп мындай сабак аласың да. Анан кийин тилекке каршы чыгармачыл адамдар жашоодо бир аз проблемалар болгондо көпчүлүгү мындай ичкиликке берилип кетишет, мындай ичкиликке жакын болуп кетет да. Анткени немеси мүнөзү да назигирээк, анан кийин немеси жан дүйнөсү да мындай сезимтал болгондуктан жашоодо кандай сыноолор болсо дагы мындай бир аз кээде өзүн таштай берген немелер да болуп калат. Өтө туруштук бере албайт, туруштук бере албайчы. Анан кийин мен башымдан деле ошондой сыноолор болду. Бир нече жылдар мурда даже ошондой жан дүйнөң сезимтал болгондуктан жашоонун бир немелерин да кичине көтөрө албай да кетесиң. Адамдарга мындай жакшы мамиле кылсаң, адамдардан жакшы мамиле күтсөң, туура эмес мамиле болуп калса, бир аз да өзүңдү да жемелеп дегендейчи. Эмнеге андай, эмнеге мындай. Анан кийин кээде ошондой учурлар да өттү менин башыманчы. Бул дүйнөдө менин максатым эмне, эмнеге жаралдым? Музыкант болгондон кийин ичиш керек экен, чыргаш керек экен деп эле улуулардан көрүп эле ошентип неметишим да. Анан көрсө башкача жолдору бар экен. Өзү Мирлан мырза, башкача жолдор деп айтып атпайсызбы? Мисалы үчүн өзүңүз жогоруда айткандай, чындап эле музыка чөйрөсүндө жүргөн инсандар, чыгармачыл чөйрөдө жүргөндөр жан дүйнөсү өтө назик болгондуктан ошондой ичкиликке, ар кандай жолдорго мындай тез берилип кетет да, анан ошондон чыга албай калат да. Сизге кандайдыр бир нерсе бир түрткү берген окшойт жашооңуздачы. Эмнеде, кандай мындай ким түрткү берди деген суроо бергим келип атат да. Ошондон чыгып кеткенге, ошол орусча айтканда ситуациядан чыгып кеткенге ким түрткү берди? Ошондой ситуацияда мен жүргөнүмдө даже мындай суицид деген да ойлор да келчү да. Бул дүйнөдө максатым эмне? Эмне музыкант болдум? Эмне жашап атам? Ким үчүн жашап атам? Эми үйлөнгөнгө чейин жаш кезимде айтып атам да, 20 жыл мурдагы немелердичи. Анан кийин бир улуу касиеттүү күч ошол кезде мага жардам берди деп айтсам болот да. Ошол ситуациядан, ошол түйшүктүү немеден мен оюмду дагы, мен жүрөгүмдү да мындай башка жака бурган күч болду да. Анан кийин ошол күч, ошол жылдан бери ушул күнгө чейин дайыма мен менен. Азыр болсо башта эмне музыканы тандап алдым деген өзүмө өзүм суроолорду берсем, азыр мен антип неметпейм да. Андай суроо жок, Андай суроо жок. Мен наоборот, мен туура тандоону тандадым. Тескерисинче кубанасыз. Мен азыр абдан ыраазымын, абдан кубанам.
ушул кесипти тандап алганым үчүн, ушул кесип менен нан таап жеп атканым үчүн жаратканыма абдан ыраазычылык билдирем. Ушундай касиеттүү күчү менен мени өзгөрткөнүнө. Эртеден бери ушул чыгармачылык чөйрөдө мындай ар кандай кыйынчылыктар башыңыздан өткөн бир кандайдыр моменттерди да айтып өттүңүз. Анан кандайдыр бир касиет, күч мени ушул чөйрөдөн мындай алсырап калбаганыма бир жардам берди, түрткү берди. Ошондой эле жанагындай ичимдик маселеси келип чыккан учурда дагы мен мындай ичкиликке берилип кеткен жокмун деген сыяктуу өгүттү айтып өтпөдүңүзбү? Анан мен билгенден сиздин бир жакшы бир мындай 15 жыл мурун бир тартылсаңыз керек. Бул аябай сонун чыгарма. Мындай ак калпакты сүрөттөп, мындай ак калпак кийген ата жуурт деп сонун бир ырдагансыз да. Анан ошол чыгармаңызды азыр сиз менен биргеликте көрүп алып, жалпы көрөрмандар менен. Kalpak kiygen ata jurt, hakikat sözün kelip adashıp tapay жүргөн чындыгы, жараткан сени деген Кудайы. Чындыктын жолу жаныңда, İstesең табасың аны баш тартпа. Чындыктын өзү теңир өзү, жан дилиң менен ага, жан дилиң менен ага, жан дилиң менен ага ишенгин. Заманага көз алчы, öçüp baratar, tengir özü sağa ömürdün darağından, adillet talabından, suyunun bulağından belek sunar. Ak kalpak kiygen ata jurt, hakikat sözün kelip adashıp tapay жүргөн чындыгы, жараткан сени деген Кудайы. Чындыктын жолу жаныңда, İstesең табасың аны баш тартпа. Чындыктын өзү теңир өзү, жан дилиң менен ага, жан дилиң менен ага, жан дилиң менен ага ишенгин. Talabından, suyunun bulağından belek sunar. Жүрөгүңдү ачкын sen, теңириңе жол
менен ага кечигип калбагын сен жан досум кечигип калбагын сен жан досум кечигип калбагын сен жан досум баягы 15 жылдан бери тартылса деле өзүнүн бир актуалдуулугун жогото элек деп мен эсептейм, өзүмдүн баягы жеке пикиримдечи. Анан бул ырдын автору жана анын идеясы кимге таандык болгон, ушул жөнүндө дагы бир эки ооз сөз айта кетсеңиз. Албетте, азыр бул клипти, бул ырды көрүп да өзүм жаштыгымды эстеп кеттим. Арадан 15 жыл өтсө да. Бул ырды бир альбомдон уккам. Ал альбомду Актан Исабаев ырдап чыккан. Бул ырдын автору Тимур Ысыев деген жакшы музыкант, оончу байкебиз бар. Ошо бул ыр ошого таандык. Ошо биринчи укканымда ошол Актан Исабаев ырдаганын уккам. Анан кийин мага да абдан жаап калгандыктан мындай бир аз аранжировкасын өзгөртүп жаздым. Анан кийин өзүмө ылайыкташтырып, ар бир ырчынын, ар бир музыканттын өзүнүн стили болот да. Ал жакта Актан Исабаевдин немеси мындай кыргызский колоритте болгондо, мындай ооз комуз, кылкыяктар менен коштосунда. Анан мен болсо бир аз аккордеондорду кошуп, бир аз ылдамыраак, темпин ылдамыраак кылып, ошентип аткарып чыктым. 15 жыл мурда бул ырды угуп алып да аябай жан дүйнөм кызыгып, жан дүйнөм жалындап турган кез болчу ошол кезде. Анан кийин ошол ырды ырдап калгам, өзүмө ылайыкташтырып, аранжировкасын өтүп. Ошо рахмат, ошо Тимур Ысыев байкебизге ушундай сонун ырды чыгарып бергенине чоң рахмат. Жакшы. Мирлан байке, анан ошо сөзүбүздүн акыркы бөлүгүндө бүгүнкү биздин программабыздын чыгарылышында бул руханият деп аталат. Анан руханий жан дүйнө жөнүндө жакшынакай маек куруп бербедиңизби? Анан акырында сөздүн аягында жалпы жумурай журтчулукка, менин көрөрмандарыма, деги эле жаштарга да, ошо музыка чөйрөсүндө да балким жүргөн кээ бир инсандарга, ошо сиздин жашооңузга окшоп, кээ бир учурда бир бүгүнкү учурда да кандайдыр кыйынчылык болуп, жашоосунда туңгуюк болуп, бир ошол нерседен чыга албай, жан дүйнөсү кыйналып жүргөн инсандарга сиз кандай бир кеңеш, анан бир жакшы бир ой айтат элеңиз? Албетте, эми арттагы күндү эстесем, ошондой кыйналып жүргөн кезимди эстесем, азыр эле ошондой адамдар болушу мүмкүн. Бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө өзү мындай ситуацияда, ушундай кырдаалда кайраттуулук керек деп чакырам. Ар бирине мындай өзүн мындай таштабастан, ар ким өзүнө өзү үмүт берип дегендей. Мен ошол кезде дагы неметем да, азыр да күзгүнү карап алып туруп, өзүмдү өзүм карап алып, сенин колуңан келет, сен бул проблемадан чыгасың, сен күчтүүсүң деп мындай өзүмө өзүм мындай неме берем да, мотивация берип, мотивация берип, кайрат берипчи. Ушундай кырдаалда дагы өзүңүздү күзгүдөн карап туруп, өзүңүзгө өзүңүз ушундай шык берсеңиз аябай жардам берет ушул ситуацияларда. Анан кийин азыркы күнгө чейин жашоомдо кандай проблемалар болсо дагы, кандай кыйынчылыктар болсо дагы неметип коем да, өзүмдү мынтип чымчыпчы. Проблема болуп атса, мен, значит, мен тирүү адам экем. Өлгөн адамда проблема жок. Тирүү адамда проблема болот депчи. Анан кийин бул проблема болсо, анда мен тирүү экем, мен колуман келет бул проблемадан чечкени, бул проблемадан чыкканы жаратканым күч кубат берет деп өзүмө өзүм ушинтип мотивация берип, шык берип неметем да. Кайрылып кетмекчимин ушул бизди көрүп жаткан ушундай кырдаалда, ушундай абалда жүргөндөрдү
ушундай кээде достор деле карабай калат экен, мындай учурдачы. Анан кийин өзүңө эле мындай шык берсең деле бул аябай таасир берет экен. Демек, адам өзүнө ишенсе, алда дагы көп кыйынчылыкты жеңүүгө болот деген ойду айткыңыз келди окшойт, э? Абдан жакшы. Мирлан байке, сизге рахмат анда. Ушундай алтында болгон убактыңызды арнап, Татынакай маек куруп бергениңиз үчүн сизге чыгармачылык ийгилик каалайм. Иштериңизде ийгилик болсун. Силерге да ийгилик. Албан ийгилик каалайбыз. Ушундый кыргыз журтчулугуна, жалпы элге маданият чөйрөсүн өркүндөтүп, салым кошуп, кыргыз эли үчүн кызмат кылып жүрө бериңиз деген тилегимди билдирем. Ардактуу көрөрмандар, бүгүнкү биздин руханият көрсөтүүбүздө маданият чөйрөсүнө өзгөчө салым кошуп, өзүнүн орду бар менин бүгүнкү программамдын башкы каарманы Үсөнбаев Мирлан мырза менен маектештик. Ал эми Мирлан мырза сөзүнүн аягында аябай сонун бир сөздөрдү айтып өттү. Эгерде бүгүнкү учурда сиздин жашооңузда кандайдыр кыйынчылык болуп жатса, адам өзүнө гана ишенип, ар бир кыйынчылыктан чыгууга жол бар деген жакшы таристе ойду калтырып өттү. Анда эмесе сиз да бүгүнкү күндө жашооңузда кандайдыр бир кыйынчылык көрүп, туңгуюк болуп жатса, демек адам өзүнө ишенсе, келечек жана үмүт бар деген тилекти билдирүү менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Руханият көрсөтүүсүнөн кезиккенче амандыкта туруңуздар.